Кудай ырайымын бардык адамдарга бергиси келет, бирок чындыкта ал аны момундукка ээ болгон гана адамдарга бере алат. Ал бекем жана ишенимдүү адамдарды издейт, анткени алар өз бекемдигинде чыныгы момундукту көрсөтүшөт. Мындай адамдар Кудайга толугу менен көз каранды экенин түшүнүшөт. Момундук бул жөнөкөй чындыкта жашоо, ансыз колубуздан эч нерсе келбейт жана ошол эле учурда аны менен бардыгы колубуздан келет деген чындыкта жашоо. Анын биз тууралуу эрки ушундай: чакыруубузду аткарганга керек болгон күч жана жөндөмдөр Кудайдан ырайымдуулуктун белеги катары келет. Кудайдын сөзү момундар гана ырайымды ала тургандыгын так көрсөтөт. Ошентип бекем жана ага ылайык момун адамдар табияттан тышкары болгон жөндөмдөр, жардам жана күчкө ээ болушат. Кудай менменсиген адамга каршы болот, моюн сунган адамга ырайымын төгөт. 1 Петир 5:5. Кызматты кеңейтүү үчүн Павыл Тимотейге өзүнөн алган нерселерди башка адамдарга айтуусун тапшырма кылып берет да, жана ага кайсы адамдарга көңүл буруш керектиги тууралуу так көрсөтмөлөрдү берет. Көптөгөн күбөлөрдүн алдында жар салганымда уккан таалимди аны башкаларга да бере алган ишенимдүү кишилерге аманатта. 2 Тимотейге 2:2. Бул жерде Кудайдын сөзүнө ылайык анын падышачылыгындагы ийгиликке тиешелүү эң маанилүү ачкычтардын бири камтылган. Павылдын Тимотейге издеп жаткан учурдан мурун эле ишенимдүүлүгүн далилдеген адамдарды табуусун тапшырып жатканына көңүл буралы. Бул адамдар жөнүндө алар жөндөмдүү чыгаары айтылган. Бекем адамдарга кызмат кылуу жөндөмдүүлүгү кереметтүү камсыздоо катары келет. Пасторлордун жана руханий кызматкерлердин көбүнчөсү бул суроодо чоң көйгөйлөргө туш болушат, анткени алар библиялык принциптер менен колдонбойт. Мисалы, табынуу кызматына киши издеп жатканда алар таланттуу жана музыкага шыктуу адамдарга көңүл бурушат. Алар бул адамдар Кудайга бекем кызмат кылаарына ишенишет, бирок тилекке каршы алардын үмүттөрү акталбайт. Булардын аркасында маанилүү руханий принцип турат, ошондуктан бул көрүнүш мыйзам ченемдүү. Жөндөм жана тартуулары менен кызмат кылгысы келген адам мурда бекемдикте, момундукка жана Кудайга көз карандуулукка үйрөнбөстөн кызмат кыла албайт жана өзүнө өтө ишенип, өз күчүнө гана таянып калат. Өз учурунда мындай киши кызматында жупуну ийгилик көргөндөн кийин эле даңкты Теңирге эмес, өзүнө оодара баштайт. Натыйжада бул Кудайдан кулоого алып келет, анткени тилекке каршы менменсиндик кулоодон мурда келет. Накыл сөздөр 16:18. Кудайдын падышачылыгында кыла турчу бардык иштерди жасоого бизге анын күчү жана акылмандыгы керек. Теңир аларды адам катары жөндөмсүз болгонун түшүнсө да, кызматын токтотпогон адамдарга мол берет. Өз алсыздыгын түшүнүү баштапкы түйүн катары болот. Андан түрткү алган адам Кудайдын кубаттуу ырайымында кыймылдап баштайт. Бул жөнүндө Павыл мындай дейт: Иса Машаякта алсыз болгонум күчтүү болгонума тете. 2 Корунттуктарга 12:10. Качан гана Кудайсыз колубуздан эч нерсе келбээрин түшүнгөнүбүздө, бизди колдоочу Машаякта биз үчүн мүмкүн эмес эч нерсе жок экендигинде ишенүүгө жүрөгүбүз ачылат. Жакында ырайымдын кереметтүү табиятын тереңирээк түшүнүүгө келерибизге ишенем. Дөөт Кудайдын алдында таза жүрөк менен жана ага улуу арноо менен күнүмдүк таңтоо кылып кызмат кылгандыгынан Теңир ага ушунчалык көп руханий кенчтерди ачып берген. Биз ишенимдүүлүк Кудайдын баталарына жол ачуучу негизги ачкычтардын бири экендигин көрүп турабыз. Кудайга болгон сүйүүбүздүн далили болуп, адамдарга кылган кызматыбыз да саналат. Бул чындык руханий жетилгендиктин жөнөкөй белгиси. Бул тууралуу ыйык жазуу мындай дейт: Кудай адилетсиз эмес. Ыйыктарга буга чейин жардам берип келип, азыр да жардам берип жатканыңарды, ошол аркылуу ага кылган кызматыңар менен көрсөткөн сүйүүңөрдү ал унутпайт. Еврейлерге 6:10. Бул критерийден улам ой жүгүртсөк, өзүнө көп көңүл буруп, жапжаңа аяндарын башкаларга таңуулап, өзүнө көп көңүл бурганды жакшы көргөн христиандар мойнуна алышы керек. Көбүнчөсү бардыгы жөн эле сөздөргө жана теорияларга такалган. Теңир болсо бул нерселер менен четтелбейт. Руханий жетилгендиктин жана Кудайды таанып билүүнүн чыныгы белгиси болуп, практикалык түрдө кедей жана жакыр калган адамдарга жардам берүү болуп саналат. Ал кедей жана жакырдын иштерин чечип берчү, ошол үчүн жакшы жашачу. Ушул мени таанып билүү эмеспи? Дейт Теңир. Жеремия 22:16. 2 бөлүм. Бир туугандарга кызмат.
адамдарга, өзгөчө ишенимдеги бир туугандарга чын жүрөктөн кылынган кызмат биздин кийинки рухтун күчүндө өсүүбүздүн негизи болуп берет. Кызматчылык жүрөк падышачылыктагы улуулукка чыныгы жол экенин Иса бизге үйрөтөт. Араңардан ким чоң болгусу келсе, силердин кызматчыңар болсун. Матай 20:26. Иса отурду да 12 шакиртин чакырып алып, мындай деди: Ким биринчи болууну кааласа, баарынын акыркысы жана баарынын кызматчысы болсун. Марк 9:35. Бардык иштер ишеним жана Кудайга болгон сүйүүдөн улам кылынса, биз эч качан Исанын бизге бурулган көңүлүсүз жана сыйлыгысыз калбаарыбызга толук ишенсек болот. Айтмакчы, Кудайдын сөзү сыйлык тууралуу убадаларга абдан көп көңүл бурат. Алданбагыла, Кудай эч качан уят болбойт. Ким эмнени эксе, ошону орот. Күнөөлүү табиятына азгырылып, өз керт башын гана ойлогон адамдын эккени өлүмгө алып келет. Ал эми рухтун жетеги менен эккени рухтан түбөлүк өмүр энчисин табат. Жакшылык кылсак, талыкпай мээнеттенели. Ошондо акырына чейин чыдай алсак, өз убагында эмгегибиздин үзүрүн көрөбүз. Ошондуктан мүмкүнчүлүк барда бардыгына, эң алды бизге ишеним аркылуу боордош болгондорго жакшылык кылалы. Галатиялыктарга 6:7-10 чейин. Демек, жакшылык кылуу себүү дегенди билдирет. Себүүдөн кийин болсо эгин келет. Биздин Кудай ар дайым тиешесин берген Кудай. Ал кызматыбызга жараша тиешелүү белектерди берет. Эң маанилүүсү гана бул элдердин көңүлү, мактоосу жана кабыл алуусу үчүн эмес, Кудай үчүн кылганыбыз. Эгер ичибизде туура умтулуу болсо, Кудайдан сыйлык алабыз жана ал сыйлык көп учурда адамдар аркылуу келет. Ошентсе да, адамдарга кызмат кылып жатып, биз Кудайга гана жакканга умтулуп, адамдарга карабайбыз. Жаңы осуят учурунда жана азыркы убакытка чейин бардык жалданып иштеген жумушчуларга, кызматчылар жана ишкерлерге жумушта адептүү жүрүм-турумга үйрөтүп жатып, Павыл мындай дейт: Кулдар, жердеги кожоюндарыңарга дайыма баш ийгиле. Муну кошоматчылардай силерди карап турганда гана эмес, чын дилден, эгебизден ыба кылуу менен жасагыла. Эмне иш кылсаңар дагы адамдар үчүн эмес, эгебиз үчүн кылгандай чын жүрөктөн аткаргыла. Себеби эгеңерден сыйлык, мурас аларыңарды билесиңер. Силер кожоюнуңар Машаякка кызмат кыласыңар. Колостуктарга 3:22-24 чейин. Библия боюнча адамдарга жагылдануу жана адамдардан коркуунун ордуна Кудайдан коркуу келиши керек. Келер маалын күтүп жаткан бардык иштерибиздеги баталар түздөн-түз ушул түшүнүккө байланыштуу. Эгер биз адамдарга жагууну кааласак, анда ошого жараша адамдардан гана көңүл жана таануу алабыз. Бирок мындай учурда Кудайдан чыныгы сыйлык алуу мүмкүн эмес. Минтип Иса Кудайга болгон кызматын элге жагыныш үчүн жасаган фарисейлер жөнүндө айткан. Демек, Кудайга кызмат аркылуу адамдардын муктаждыктары толуктанып турат, же башкача айтканда, биз аркылуу айыктыруу жана жардам алып келген Кудайдын сүйүүсү билинип турат. Колубузда бар нерселерди колдонуп, ишенимдүү кызмат кылганыбызга жараша, Кудай бизге уламдан улам анда бар нерселерди колдонуп кызмат кылганга мүмкүнчүлүк ачат. Кереметтүү касиеттер жана ыйык рухтун күчүн колдонуп кызмат кылуу. Бул күч ошол колубузда бар нерселерге ишенимдүүлүк көрсөткөнүбүз аркылуу сыналып, улам өсүп турат. Эгер биз башкаларга кызматчы болуу чакырыгын кабыл алып, анда өсүп турсак, жашообузга сөзсүз ыйык рухтун майлоосу келет жана ал жеке чакыруубузга жараша ар кандай көрүнүштөрү аркылуу билинет. Окутуу же даңктоону алып баруу шыгы, Кудайдын кайрымдуулугун жана түшүнүктүүлүгүн көрсөтүүгө жардам берүү иштери, өзгөчө сыйынуу кызматы, табияттан тышкары айыктыруу жана Кудайдын күчүнүн башка белгилерине ишенүү, акча каражат чөйрөсүндө акылмандык жана ишеним, башкаруу жана уюштуруу шыктары жана башка. Кызматыбыздын кыймылдаткыч күчү болуп, харизма же билимибиз эмес, рух менен майланганыбыз саналат. Кудайдын падышачылыгы адамдык күч же бийлиги менен эмес, эгебиздин руху менен гана курулат. Захария 4:6. Биз өзүбүздү Кудайга арноого жана ал өзү каалагандай жашообузду башкаруусуна жол берүүгө чакырылганбыз. Павыл жан теңибизди жагымдуу, ыйык, тирүү курмандык катары берүүгө чакырат. Кудуреттүү жана эң сонун ыйык рух кызыктуу абалга учурады.
Бир четинен анын бул дүйнөгө чыныгы Кудай ким экенин көрсөтө турчу күчү менен бийлиги бар. Буга байланыштуу бир окуяны эске салалы. 50-күнү ыйык рух ушунчалык улуу күч жана чуу менен килейген Иерусалим шаарына түштү эле муну көрүү үчүн адамдар топтолуп чогулушкан же жыйын сыйынып жаткан жерди титиреткен учуру. Ыйык рухта түгөнбөс сүйүү жана адамдарды куткаруу жана айыктыруу каалоосу бар. Бирок башка четинен ал чектелген. Анткени анда ошол сүйүүнү көрсөтө турчу дене жок. Адамдардын жүрөктөрүнө тие турчу жана куткара турчу сөздөрү бар, бирок аларды айтуучу оозу жок. Анда айыктыруучу күч бар, бирок оорулууларга кое турчу колдору жок. Ал куткара турчу Исанын ысымын билбеген элдерди билет, бирок анда аларга басып бара турчу буттары жок. Кудуреттүү ыйык рух физикалык денеси жок болгону үчүн чектелген. Ошол үчүн ал биз аркылуу иштөөсү үчүн Павыл жан теңибизди ага арнообузга чакырат. Кудайга жагымдуу курмандык деген сөз Левиттерде жазылган бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык жөнүндө эскертет. Кудайдын оту келип, жутуп алган бүтүн өрттөлүүчү курмандык жөнүндө эски осуятта көп эскертилет. Бул курмандыктын Кудай тараптан кабыл алуусунун белгиси болгон. Эгер биз жан теңибизди бүтүн Кудайга берсек, бизге да Кудайдын оту түшөт. Ыйык рухтун оту жок, биз Кудайга туура кызмат кыла албайбыз. Бирок ал келсе, бул дүйнөнүн жагдайлары же караңгылыктын күчтөрү токтото албаган ынталуулук, тырыштык менен бизди толтурат. Келгиле ушул Кудайдын отун издеп, аны эңсейбиз. Эгер биз кызматыбызды ишенимдүүлүк менен кылсак, ал сөзсүз өсөт. Кудайдан келген жакшы нерселер ар дайым өсүп турат. Мыйзамды кайталоо 8:13. Өсүү процесси болуп жатканда Кудайга көз карандуулукту сактоо өтө зарыл жана ал ийгилик менен өнүгүүнү өзүбүз кылдык деп эсептебешибиз үчүн жардам берет. Абайла, жүрөгүңдө мындай сөздөр болбосун. Менин өз күчүм жана колумдун бекемдиги мени бул байлыкка жеткирди. Мыйзамды кайталоо 8:17. Текеберчиликти, жеке маанилүүлүктү жана адамдар тарабынан кабыл алууну биз аркылуу ишке ашкан Кудайдын иштеринин даңкын өзүнө алып алуу азгырыгын жеңүү ишенимибиздин өсүүсүнө жол ачат. Бир күнү Исанын шакирттери ага келип мындай деп сурашат: ишенимибизди көбөйт. Алар дал ишеним Кудайдын улуу иштерине жол ачаарын түшүнүштү. Алар Кудайдын таасирин көбүрөөк көргүлөрү келди, ошондуктан ишенимин көбөйүшүн сурашты. Албетте, шакирттердин мындай суранышы бизде да болушу керек. Ошол эле учурда Кудайдын жообу да ошончолук маанилүү болушу керек. Кымбаттуу достор, кийинки чындыктар силерге чыныгы бакыт жана ийгиликке дагы бир өтө маанилүү жол ачуучу каражат болуп берет. Исанын жообунун биринчи бөлүгү бардыгы ишенимдин санына эмес, сапатына көз каранды экенин көрсөтөт. Эгер бизде чыныгы жана тирүү ишеним болсо, анын көлөмү эч кандай ролду ойнобойт. Андан кийин Иса ишеним кантип өсөөрүн үйрөтөт, бирок өтө кызык мисал келтирет. Ал кул кантип жумушун бүтүрүп, үйүнө кайтып келээрин айтып берет. Иса анын кожоюну мындай деп айтабы деп сурайт: "Тез келип дасторконго өт" дейби? Тескерисинче, "Мага тамак бер. Тамактанып бүткөнүмчө мени тейлегин, андан кийин өзүң тамактанаарсың" дебейби? Лукадан 17:7-8. Көбүнчө адамдар бул библиялык текстти туура эмес түшүнүшөт жана эч нерсени жактырбаган таш боор жана талаптары толтура кожоюнду гана көрүшөт. Шакирттерине айтып берип жатып, Исанын аларга берген суроосу андан да кызыктуу. Ал буйругун аткарганы үчүн кулуна алкыш айтмак беле? Антип ойлобойм. Лукадан 17:9. Бул үзүндүнүн максаты эч качан бизге кожоюндун мүнөзүн көрсөтүү эмес болчу, бирок бизге маанилүү сабак берүү жана ишенимдин кантип өсөөрүн көрсөтүү. Кудай бизге ага кызмат кылуу жана жашообузду арноо каалообуз үчүн ыраазы экенине шек жок. Бул анын бизди канчалык мол белектер жана сыйлаганга даяр экендигине ачык көрүнөт. Ишке ашкан кызмат үчүн ыраазылоо. Бирок бул кандайча шакирттердин ишенимди көбөйтүү суранычына тиешелүү? Эгер бул жерде кожоюндун мүнөзү жана ага мамиле жөнүндө айтылбаса, бизге кандай мааниси бар? Биз жоопту кийинки аятта табабыз. Ошол сыяктуу силерге берилген буйруктардын баарын аткарган соң, биз эч нерсеге арзыбаган кулдарбыз. Милдетибизди гана аткардык дегиле. Лукадан 17:10. Бизге буйрук кылынганды аткарсак, биз кошумча катары дагы белгилүү бир нерсе кылышыбыз керек.
ыйык рухтун күчүн жана жардамын алып, жакшы кабар айткандан кийин, жиндерди чыгарып орулууларга сыйынгандан кийин, Кудай бизге буларды буйрук кылган, Кудайдын алдында өзүбүздү жоошутуу маанилүү. Бул биз ага көз каранды экенибизди түшүнүп жана муну толугу менен кабыл алганыбызды билдирет. Кудай үчүн жазалган чоң утуудан кийин келген учур эң кескин учур. Дал ушул учурда Кудайдын даңкына болгон биздин ишенимдүүлүгүбүз билинип калат. Чынында гана татыктуу болгон алкычты өзүнө берип, ишенимдүү болсок, көтөрүлөбүз жана чоңго үстөмдүк кылабыз. Өлүм алып келүүчү бул ооруга баарыбыз дуушарбыз. Ыйык рухтун акылмандыгынын жана күчүнүн көрүнүшүн өз эсебибизге алып, анын кылган иштерин өзүмдүк кылып алуу. Мындай эрдемсинүүчүлүк өтө чоң коркунуч ташыйт жана ар бир кызматты талкалайт. Дал ушул үчүн биз ага кызмат кылуу үчүн баталуу иш жасагандан кийин ага азык берип кайтып келүүбүз өтө маанилүү. Биз ага кандайча кызмат кылышыбыз керек? Ибадат кызматы менен. Биз кожоюнга мындай деп айтканда, эч нерсеге татыктуу болгон кулбуз. Жана мунун мааниси, биз өз алдынча бизге арналган кызматты эч качан кыла албайбыз. Ийгилик көрсөк дагы, ал кереметтүү жардамчы ыйык рух жаныбызда болуп, чынында негизги жумушту жасаганы үчүн болду. Эгер ыйык рух биз аркылуу кыймылдаса, унутпашыбыз керек. Ал муну башка ишенүүчү аркылуу да жасай алмак. Биз жөн гана идишпиз, а идиштин эң маанилүүсү анын маңызы, ичиндегиси. Кымбаттуу достор, ыйык рухтун жардамын кызматыңарда көргөн сайын ага ыраазычылык билдирүүнү эреже катары алгыла. Майлоону эч качан өзү менен өзү эле келип калган нерсе катары кабыл албагыла. Ар дайым майлоо таң калыштуу керемет катары келет жана кымбаттуу белек катары келет. Эгер биз бул маанилүү руханий чөйрөдө ишенимдүүлүк көрсөтүп, Кудай татыктуу болгондой аны алкыштасак, мындай капкандан арылабыз, текебер болуудан. Кудай ишенимдүүлүгүбүздү баалап, бизди чоңго коет. Эгер Машаяктын бул накыл сөздөрүн аткарсак, бизге ишенимдин чоң өлчөмү берилет. Кудайдын падышачылыгында бизге азыркы учурда берилген тапшырма канчалык чоң экендиги маанилүү эмес, келечекте да тапшырма канчалык чоң болору маанилүү эмес. Мага тапшырылып берилгенди мен кандай ишенимдүүлүк менен аткаргандыгым гана маанилүү, анткени ал бул убадага негиз түзөт. Кичинеге ишенимдүү болдуң, эми чоңго ээлик кылдырам. Кел эми кожоюнуңдун кубанычына ортоктош бол. Матай 25-21. Павыл аны руханий негизделишинде ишенимдүүлүк кандай роль ойногондугу тууралуу мындай дейт. Ишимди аткарууга мага күч кубат берип турган эгебиз Машаяк Исага ыраазымын, анткени ал мени ишенимдүү деп таап, өзүнө кызмат кылууга дайындады. 1 Тимотейге 1:12. Павылдын жашоосунда ишенимдүүлүк биринчилик кылган, ошол үчүн аны ишенимдүү кишилер курчаган. Тимотей, Тихик, Анисим жана Эпафрас жөнүндө алар ишенимдүү адамдар болгондугу жазылган. Павылдын үлгүсү аларга руханий жашоодо жана кызмат кылууда ишенимдүүлүккө умтулууга илхам берген. Мисалы, Тимотей жөнүндө ал Павылга жакшы кабар таратууда атасы баласына кылгандай кызмат кылгандыгы жазылган. Павыл руханий уулу тууралуу жазат. Сен болсо берген таалимиме, жүрүм турумума, ишенимиме, канчалык кыйынчылыктарды көтөргөнүмө, мээримдүүлүгүмө, сүйүүмө, куугунтуктарга учурап чыдамдуу болгонума менден үлгү алдың. 2 Тимотейге 3:10-11 чейин. Теңир ишенимдүү болууга күч берет. Бул күч баарыбыз үчүн даярдалган. Бардыгына бирдей кыйын болот, бирок Теңир ишенимдүүлүктү сактоого күч берет.